Аттуу фермерлер, чарбакерлер, бизде ушу жалал абад өрөөнүндө аябай көп кыйнаган ушу манижоз, баягы кой чарбасында койчулар жакшы билет, кой баккан фермерлер. Манижоз деген курт аябай келмит, аябай бизде көп мындай материалдык, экономикалык жактан чоң баягы зыянга учурап, ушу дыйкандарды, фермерлерди ушундай зыянга учуратып жатат. Ошол эле учурда биз ага каршы мына Оксагло, Манизем Групп деген ушу дары каражаттарын сунуштайбыз. Билесиздер, манижоз ошол койдун ичегисин жабыркатып 40-45 күндө уже койду ошо өлүмгө алып келет, курт пайда болгондон кийин. Ал курттун узундугу 1,5-2 метрге чейин жетет. Толук түрдө ошо 40-45 күндө жетилип, койду ошо өзүнөн токсин бөлүп чыгарып, койду титиретип, калтыратып, анан ушу ичегилерин бир аз мындайча айтканда жаман абалга алып келип туруп, титиреп, ушу баштарын чайкап, өлүмгө дуушар болот. Ошол эле учурда 40 күн дегенде 40 күндөн өткөрүп туруп, ушул дарыларды ошол куртка, манижозго, ичек куртка каршы колдонуп туруңуздар. Андан сырткары дагы аябай көп курттарга колдонсоңуздар болот. Мисалы, боор куртка, өпкөдө диктоколезго, эстерозго, мурун көңдөйүндө болот, көбүнчө койдо болот. Ал курт ошондой курттарга дагы колдонсоңуздар болот. Бул дары каражаттары бардыгы сертификациядан өтүп, биздин ошол адистер тарабынан колдонулган, натыйжасы жакшы, иштетсеңиздер жакшы натыйжасын берет. Бир койго мисалы койдун салмагына карап бересиздер. 15 килограммга 1 миллиден сунушталат. Таблетка бир койго бир таблеткадан берсеңиздер болот. Ошол ушу манижозго, ичек куртка ачка калыбында бериш керек. Берилгенден кийин, дары каражаты берилгенден кийин 2 саат ачка койсоңуздар жакшы таасирин тийгизет. 1 жыл мезгилде 40-45 күндө пайда болуп турган болсо, көбүнчөсү кеч күздө, анан баягы жазга мал, эрте жазда көк мындай чыга баштаган мезгилде ошо 40 күндө берип турушубуз керек. Зыян болот. Куут мезгилде эч кандай дары каражатын бергенге сунуштабайбыз. Любой эле мисалы антибиотик же ушундай антигельминтик, андан сырткары вакциналар ошо койдун же малдын куут мезгилде колдонууга болбойт. Качан колдонууга болот? Ошол 40 күн же 50 күн өткөрүп туруп, ар кандай дары каражаттарын туура ошо өзүнүн нормасында колдонуу сунушталат.